Саламатсыңарбы балдар? Балдар, бүгүнкү сабакты баштаардын алдында үйгө берилген тапшырмаларды текшерип, өткөн сабагыбызды кайталап алалы. Өткөн сабакта балдар, үйгө тапшырма экрандагы таблицанын сол жана оң мамыларындагы сүйлөмдөрдү бириктирип, жаратылышка аяр мамиле жасоонун эрежелерин таап, ордуна коймоксуңар. Анда эмесе балдар, баарыңар дептериңерди ачып, үй тапшырмаларыбызды текшерип алалы. Кана балдар, баарыңардыкы ушундай болдубу? Келгиле, баарыбыз биргеликте кайталап чыгалы. Кагазды үнөмдөсөң, кайрадан пайдалуу буюм жасоого мүмкүндүк бересиң. Жарыкты өчүрүү менен электрди үнөмдөйсүң жана сактайсың. Бузулган кранды оңдоо менен таза сууну үнөмдөйсүң. Жаратылышты үйрөнүү менен аны кандай сакташты билесиң. Балдар, жаңы теманы баштаардан мурун келгиле, жагымдуу маанай тартуулап алалы. Балдар, бүгүнкү биздин өтө турган тема адам жана ден соолук бөлүмүндөгү адамдын организми. Адам баласы өсүмдүктөр жана жаныбарлар сыяктуу эле жандуу жаратылыштын бир бөлүгү. Ал жандуу жаратылыштын өзгөчө объектиси болуп саналат. Адам жердеги тирүү организмдердин объектиси катары төрөлүп, өзүнүн өсүп өнүшүндө эң жогорку баскычка жетүү менен тукумун улантып келет. Адам жаныбарлардан айырмаланып, акыл-эс, ойлоо жөндөмдүүлүгүнө ээ. Аны менен айлана чөйрөгө таасир этип, аң сезимдүүлүгү жана сүйлөй алгандыгы менен айырмаланат. Бардык эле жандуулар сыяктуу, адамдын жашоосуна тамак аш, аба жана суу керектелет. Адамдын дене түзүлүшү башка жандуу организмдерге караганда татаал. Ар бир органдардын өзүнчө түзүлүшү, ар биринин өз милдеттери бар. Мээ, кекиртек, жүрөк, өпкө, боор, ашказан, ичеги булар адамдын ички органдарынын бири. Келгиле, алардын кээ бирлерине токтолуп өтөлү. Мээ бардык органдардын ишин башкарат. Адамдын бүткүл өмүрүндө мээ эч качан иштебей калбайт. Ал кубаттуу компьютерге окшош. Ал түрдүү сигналдарды, үндөрдү, жыттарды, сүрөттөрдү кабыл алып, аларды таанып жана заматта бардык органдарга команда менен жиберет. Мээнин сигналдары нервдер аркылуу берилет. Жүрөк кандын организмде айланышына жардам берет. Жүрөктүн иштешинин натыйжасында кан тынымсыз жылып турат. Ал канды кан тамырлар аркылуу жүгүртүү менен насостун милдетин аткарат. Адамдын көөдөн көңдөйүндө жүрөктүн эки жагында жайгашкан орган бул өпкө. Өпкө жуп орган. Ал сырткы чөйрөдөн организмге кычкылтек алып өтүп, андан кайра сыртка көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарат. Анын негизинде дем алып, дем алуу органы дейбиз. Адамдын тамак сүйгүнүү системасында ашказан, боор жана ичеги карындар кирет. Алардын иштешинин негизинен биздин жеген тамак аштар синимдүү затка айланып, ал заттар
кан аркылуу денебиздин баардык органдарына тарап турат. Балдар, адамдын организминин формасын, органдардын ички жана сырткы түзүлүшүн жана өнүгүшүн изилдөөчү илим анатомия деп аталат. Ал эми адамдын органдарынын иштөө функцияларынын милдеттерин физиология илими изилдейт. Гигиена. Гигиена калктын саламаттыгын, коомдук түзүлүш менен тыгыз байланышын, турмуш тиричилик шартындагы айлана чөйрөнүн адамдын ден соолугуна тийгизген таасирин изилдейт. Чындыгында гигиена адамдын такай өзгөрүп туруучу турмуш тиричилигин камтыган татаал, ар тараптуу илим болуп саналат. Манакей балдар, биз бүгүнкү сабакта адамдын организми тууралуу көптөгөн нерселерди үйрөндүк. Азыр болсо, ошол маалыматтарды кайталап эсибизге түшүрүп алалы. Адам жаратылыштын жандуу объектиси. Адамдын организми татаал. Мээ бардык органдардын ишин башкарат. Жүрөк организмде насостун милдетин аткарат. Анатомия адамдын денесинин түзүлүшүн изилдеген илим. Физиология адамдын органдарынын милдеттерин изилдейт. Гигиена ден соолукту сактоо жана чыңдоо жөнүндөгү илим. Анда балдар, үйгө тапшырма. Мекентаануу китебиңерден 160-170 бетиндеги адам жана ден соолук бөлүмүндөгү адамдын организми деген теманы окуп чыккыла. Жана төмөндөгү суроолорго жообуңарды мага жөнөтсөңөр болот. Анда эмесе экрандагы суроолорду жазып алгыла. Балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Кайрадан кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта тургула.